Жашоодо эмне үчүн кээ бир адамдар ийгиликтүү, а көпчүлүгү ийгиликсиз болушат? Анын баары туура эмес тарбиядан. Ар бир ата-эне балдарынын келечекте ийгиликтүү болуусун каалашат. Бирок жашоодо биз күткөндөй болбойт. Баланы ар тараптуу өнүккөн инсан катары тарбиялоонун 9 эрежеси бала тарбиясы курстарынан алынган тыянак. Баланы жоопкерчиликтүү болууга мажбурлайбыз. Мисалы, идиш сындырса урушабыз, эки алса жемелейбиз. А ийгиликтүүлөр идиш сындырса тазалатып, эмкисинде идишке этият мамиле жасаганды айтышат. Эки алса ал сабакты жакшылап окуганга же репетитор жалдаганга аракеттенишет. Бала чоңойгондо максатка жетүү үчүн ката кетирүүдөн коркпой, жасаган каталардын үстүнөн иштөөгө үйрөнүшөт. Экинчи катабыз — акчаны үнөмдөөгө үйрөтөбүз. Балдарыбыз биз берген акчага керексиз оюнчук же таттуу сатып алса урушабыз. А ийгиликтүүлөр балага чоң максат койгонду үйрөтүшөт. Мисалы, бала велосипед алууну кыялданса, ага акча топтоо үчүн куту беришет. Бала өзү эле акча коротушпай, кутуга акча топтоого үйрөнүшөт. Финансы сабаттуулугун бала кезден тажрыйбадан өткөрүшөт. Үчүнчү ката, көпчүлүк ата-энелер акча жөнүндө балдарына айтышпайт. Балдарга банкомат, терминалдар сыйкыр сыяктуу сезилет да, бала каалоолорун алып бер деп тарнышат. Балага киреше чыгаша жөнүндө баланын тилинде жакшылап айтып берсе, финансылык жактан ой жүгүртүүсү өнүгөт. Төртүнчү ката, өкүнүчтүүсү балдарыбызга акча жетпейт, кымбат, акча жаман, алдамчылар бай болушат деген сөздөрдү айтабыз. Акча жетпейт деген сөздүн ордуна киреше чыгашаны үйрөтүү менен каалоосун Кудайдан сураганды айталы. Кымбат деген сөздүн ордуна кайсы бир себептери менен арзан буюмдун да баалуу жактары бар экендигин ишендирсек болот. Бирок кымбат буюм албетте сапаттуу болот. Өзүңүзгө карайсыз. Акча жаман деген сөздүн ордуна акча жөн гана кагаз, ким башын иштетсе гана акчалуу боло алат деп ишендириңиз. Балада акча туурасында туура эмес ишенимдер жаралбасын. Алдамчылар бай болушат деп ишенсе, бала таптакыр максат да кое албай калат. Бешинчи ката, сенин колуңдан келбейт, сен эч нерсени жакшы жасай албайсың, сен ийгиликсизсиң деп айта көрбөңүз. Балага ата-эне эң чоң авторитет. Ишенген адамдар тарабынан уккан сөзү ушул болсо, ал келечекте кандай адам болоорун элестетсеңиз да болот. Алтынчы ката, баланын талантын жана күчтүү жактарын табыңыз. Таппасаңыз ар тараптуу илимдерге, курстарга барып көрсүн. Же досторунан, мугалимдеринен сураңыз. Колдоңуз, ар кандай кружок, курс, илимдерге бериңиз. Колунан келерин айтып мактап турсаңыз, балада өзүнө болгон ишеним жаралат. Жетинчи ката, бала бир гана жакшы баа алганда, жеңишке жеткенде, жумуш аткарганда эле мактабастан, анын аракетин да баалаңыз. Бала келечекте жыйынтыгы жок, катардагы жумушчу же кызматчы боло турган болсо, өзүн жоготуп, сынып калбастыгы үчүн. Сегизинчи, үй бүлөлүк салттар, бирге сейилдөөгө баруу, чогуу үй бүлөлүк эс алуулар, чогуу майрамдарды өткөрүү, кызыктуу чайлашуулар баланын коомдо же көпчүлүктө жакшы тил табышууга, команда менен иштей алуусуна жакшы жардам берет. Тогузунчу, бала менен бекем мамиледе болуу, анын пикирин угуп туруу, баланын ою менен эсептешүү баланын өзүнө болгон баасын жана ишенимин жаратат. Эгерде үй бүлөдө бала эч кандай маанеге ээ болбосо, келечекте өзүнө болгон баасы төмөн болуп, башкаларды өзүнөн жогору коюп алат. Учурдун интернет балдары тренинги балдар үчүн телефонду пайдалуу жакка колдоном, кантип мээмди башкарам, мектепке эмне үчүн барамын, билимдин баалуулугу, мени эмнелер коркутат, мугалимдин сыны, жаман баа, уят болуу, ар кандай фобиялар, кантип достошуп мамиле кылам, буллинг деген эмне, өзүмдү кантип коргоном аттуу программадагы сабактар болмокчу. Дал ушул темалар менен ата-энелери үчүн да өзүнчө сабактар берилет. Бул тренингдин натыйжасында балаңыз да өзүңүз да окуп, сиз күткөндөй жакшы жыйынтык алууга болот.